бир өзгөчө кыз баласы бир автоунаа алып же үй алып ушундай бир ийгиликтерге жетишип атса, ушул кыздын бир нерсеси бар. Сөзсүз түрдө ушундай кептер болобу негизи сиз тарапка? Билбейм, мен тарапка канчалык деле кеп болбосо керек, анткени артымда Бишкек кичинекей, Кыргызстан кичинекей, ким менен жүргөнүн, кимдин акчасын алып жүргөнүн, кимдин койнунда жатып жүргөнүн бир пас деле билинип калат. Ошол себептерден мен жөнүндө автоунаа алып атканда андай сөз болгон эмес. Кимдир бирөөлөр кыздар арасында айтылышы мүмкүн, бул акчаны кайдан таап атат деп. Акчаны иштесең таап экенсиң. Албетте бул сөздөр албетте болушу мүмкүн, бирок мен бетиме келип айта алышпайт. Артымдан айтышы мүмкүн. Артымдан айтылган сөздөр мен үчүн эмес деп ойлойм. Бетиме келип айтса, айта албайт, анткени факт жок, доказательство жок да. Ошол себептерден эми азыркы заманда мындай алдырып койгон сүйгөнүм, алтыным, жаркыным деген деле эркек жок болуш керек. Жок болуш керек да. Мырзаларга караганда азыр айымдар көбүрөөк күчтүү болуп калды. Аябай күчтүү. Бизде мисалы шерин ойногон, салон иштеткен кыздар көп. Мисалы бир кругтачы. Ошол кыздар болуп, мисалы шерин ойнойбуз. Алар деле ушундай чоң автоунааларда минишет, жакшы жерлерге барышат. Болбосо эртең менен эртечи болуп жумуш кылышып, бирөө тырмак жасайт, бирөөсү дагы техника менен алектенет, бирөө дагы бир жумушта. Бирок ошентип эле ийгиликке жетип атат. Анан эгерде тигинтип баягы байкелери, кичине сүйгөндөр алып берип атса, ал кыздар азамат экен деп айткым келет, анткени аны көндүрө билиш дагы бул чоң талант да. Мен мисалы кимдир бирөө ашыгыраак мага белек берип койсо, мен алгандан ыңгайсыз болуп калам. Мисалычы, тааныбаган бир жигит мен сени жакшы көрөм, алтын берип калса, алтынын эми алганын бергени бар деген бар да. Алдыңбы, сен демек беришиң керек же бир жериң беришиң керек да. Ошол себептерден мен эми ачык эле айтып сүйлөп көнүп калгам. Ошол себептерден Кудай сактасын андай нерселерден. Бирок антип алдырып көндүрүп аткан кыздар азаматтар. Алдыра берсин. Алар өздөрүнүн ар биринин өзүнүн эмеси, мүнөзү деп билем да.